Бардык пайгамбарлардан бери айтылып келе жаткан бир улуу данышман сөз бар экен. Аны бардык пайгамбарлар айтыптыр. Муса, Иса, Айса, Адам алейхиссалам бардык пайгамбарлар айтыптыр. Андан кийин акырында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтыптыр: "Уятың болбосо каалаганыңды кыла бер. Уятың жокпу, каалаганыңды кыла бер" дейт экен. Аллах табарак ва тааладан бир бале кырсык келген учурда, бале келсе ал баарына жетет. Жакшы адамга эмне үчүн жетет? Жакшы мен жакшымын деп унчукпагандыгы үчүн, жакшы жолго чакырбагандыгы үчүн, жамандыктан тыйбагандыгы үчүн. Ал эми жаманга бале кырсык жетери ал сөзсүз түрдө ал анык. Бүгүн башкалардын укугу калбагансып, башка укугу тепселгендердин адамдар калбагансып, бүгүн бир жыныстуулардын укугун коргойбуз деген кээ бир адамдар чыгып атат. Бул урматтуу мусулман бир тууганым, улутка, кыргызга, динге бардык нерсеге каршы чыгуу. Буга керек болсо өтө катуу чара көрүш керек мындай адамдарга. Бир жыныстан болгон, албетте адам динден чыккан учурда бардык нерсени кылат. Бизди дин эле кармап турат. Эгер дин жок учурда адам бардык айбан кылбаган ишти кылып калат. Кайсы айбанды көрдүң, кайсы итти көрдүң, кайсы карышкырды көрдүң, өзүнүн эркек жинсинен болгон карышкыр менен кошулуп жатканын. Кайсы итти көрдүң, өзүнүн эркек жинсинен болгон ит менен кошулуп жатканын. Кайсы корозду көрдүң, эки короз бири-бирин басып жүргөнүн. Жок. Айбан кылбаган ишти качан кылат адам? Адам динден чыккан, исламдан чыккан учурда. Акылдуу боло берет бардыгы. Акылдуу болуш оңой. Китеп окусаң, ошолордун катмарында, ошо кумсалардын катарында дагы акылдуулары бар. Бирок иманы жок. Иман ислам аркылуу келет. А динди кабыл кылбаган адам кантип имандуу болот? Ошондуктан да жаман нерселерден тосуп кала турган нерсе бул иман. Адам акылдуу боло берет, бирок иманы болбосо, өзү жаман деп билген нерселерди да каалаганча кыла берет. Имансыз акылдууну коомго коюп жиберүү, бул ач бөрүнү койлордун ичине коюп жиберүүдөй мисал. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ошол кээ бирлөрдүн, ошо кумсалардын укугун, бир жыныстуулардын эркек менен эркек баш кошсо болот, аял менен аял баш кошсо болот, ошолордун укугун коргойбуз деп акча жагынан, формасы жагынан, флаг жагынан, айтор бардык жагынан жардам беребиз деп, биздин өлкөгө алып киребиз деп жаткан адамдарга менин кайрылуум. Өзүңдүн балаңа ошону каалайсыңбы? Уруксуз, тукумсуз болуп калып, өзүнүн жынсынан болгон бир эркек менен жашап өтүп кетүүсүн каалайсыңбы ушул нерсени? Өзүңдүн кызыңа каалайсыңбы? Өзүнүн жынсынан болгон бир аял менен жашап өтүп кетишин каалайсыңбы? Эми ушул суроону өзүңө берип койчу. Өзүң күн сайын бир эркек менен жашайсың, эркек менен жашайт, аял менен жашайт. Сен ошо балалуу дагы болбойт элең эгерде сен өзүң чыгарып аткан закон менен жашайм дегениңде. Ширинден таттуудан таттуу неберелүү дагы болбойт элең. Эмнени колдоп жатканыңа мындай кичине ой жүгүртүп көр. Сен Кудайдын динине бардык нерсеге каршы чыгып атасың. Өзүңө эч качан каалабайсың бул нерсени, арам нерсени. Өзүңө каалабайсың, өзүң эмес, үйүңдөгү итиңе дагы бул нерсени каалабайсың. Итиңдин битине дагы бул нерсени каалабайсың. Анан эмне үчүн кыргызга ушул нерсени алып келем деп аракет кылып атасың? Сен кыргыздын патриотусуңбу? Кыргыз сени шайлап керектүү даражаларга жетишиңе себепчи болду го. Эми кыргызга душмандык кыласыңбы? Сен кыргыздын патриотусуңбу же кимсиң сен? Ошондой агымдардын, ошондой организациялардын, ошондой уюмдардын, ошондой жетекчилердин кичине акчага жүгүртө турган жүгүртөгүсүңбү? Кимсиң сен? Урматтуу мусулман бир туугандарым, ойлонушубуз керек. Бул нерсени токтотуп калбасак, токтотпосок, бале келет, ал бардыгыбызга келет. Аллах табарак ва таала ак жолунан адаштырбасын. Арам канчалык көп болсо дагы арамдан аз кылсын. Асман канчалык алыс болсо, Аллах бизди арамдан ошончолук аз кылсын. Устаздардын бири бир больницага барып текшерүү максатында барса, бир адамдардын бир киши келип окуяны айтып берген экен, ошо окуяны айтып бергим келет. Ал студент жигит
Биз айылда апаларыбыз, аталарыбыз болот, билесиздер, окууга кетип жатат деген учурда өзгөчө даярдык көрүшөт, өзгөчө даярданышат. Колунан келген акчасын коюн сатат, айтор контракт акча кылышат, ошентип окууга жөнөтөт экен бул жигиттер дагы. Бул жигит окууга келип, биринчи мен дагы погон тагып элге кызмат кылам, эл жеримди душмандан сактайм деп военный тармакка окууга келет. Ошентип окуп жатып, шаарды билишти баштайт, шаарды билип калды, эми достор менен квартирасы айтып, айылга дагы барбастан апасы менен сүйлөшкөндө жакшы, баары жакшы, айтор баары жакшы деп, ошентип айылга дагы барбай, ошол шаарда местность дезген шаардык бала болуп калат дейм бул. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде достору күнөөдөн бир күн телефон чалып, келбейсиңби, жакшыраак бир балык кармап койдук, сону бир жыргайлы, эсалайлы, хата кылайлы деп достор телефон кылат экен да. Бул дагы шаша-буша жетип барса, ошондой көчөдөн кыздарды алып келишиптир булар. Кыздар менен жыргап, эс алышып, ар дайым эс алууну улантууну башташат да. Адамдын рахаты эч, Аллах Таала койгон рахаттардын даражасында адам эс албаса, андан чегарадан бузуп, чегараны чыгыштан баштаса, стой стрелять буду дейт го, чегарада кароолдо тургандар, анан дагы да басып келе берсе атышка мажбур болот. Адеп Аллах койгон чегараларды, тыюуларды бузушка аракет кыла берсең, анда Аллах ушундай шерменде кылып коет, жаткан жериңде көчөгө чыга албай каласың да. Бул урматым сонун бир тууганым, булар дагы биринчи эмнеден башталды? Ошол уятсыз фильмдерди, кинолорду, ар кандай багыттагы жылаңач фильмдерди көрүп, анан ушул нерсеге алып келди да буларды. Бул жакта акча өтө көп, жылаңачтар тармагында акча өтө көп акча айланат. Бул өтө чоң бизнес. Бирок урматым сонун бир тууганым, бул нерселерге алданба, бул жигиттерге окшоп калба. Бул ошентип эс алып жүрдүк дейт. Күндөрдөн бир күн атам телефон чалып, айылдан бир тууганыбыз барат, ошол шаарды билесиң, больницага алып барып текшертирип койгон, себепчи болуп калган жакшылыкка дейт. Бул дагы макул болуп, ошол тууганын жетелеп алып барып больницага текшертирүү учурунда баягы оорулууга кан керек болуп калып, кан берем мен деп кан берет. Бергенден кийин 2-3 күн өтөбөстөн дагы телефон чалат больницадан. Биз ушул больницаданбыз, ооруканадан, шифаканадан жалатабыз. Тез келбесең болбойт дейт. Келгенден кийин жо турбайм, турам. Отургандан кийин дагы бирде текшерип кан алат. Кан алып бүткөндөн кийин уулум, атаң ким, фамилияң ким? Сенде айыкы соору бар, сен спид болупсуң дейт да. Эми ушул нерсенин кимге кереги бар эле? Ачыгы да каны кайнап турган жигит эле. Уяс нерселерди көрдү. Ошол болбогон жыргачылыктар айынан бир өмүрүндө балта чаап алды да. Өмүрүнө балта чапты. Мунун эми кимге кереги бар да? Шериктерин ким эле, досторун ким эле деп айтса, досторун айтат, достордун бардыгынан ушундай оору табылат. Урматым сонун бир туугандарым, кайсыдыр бир коомдо, кайсыдыр бир өрөндө зына ачык айкын таралып калса, сообщениялар аркылуу, газеттер аркылуу, телефон аркылуу өздөрүнүн даректерин жазып калса, биз ушул жакта иштейбиз, мынандай сценаларда иштейбиз, акчасы көпкө мындай кызмат кылабыз деп өздөрүнүн услугаларын коюп жазып кала турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, ал коомго ушундай оору берет, жети атасы билбеген ооруга кабылат. Бүгүн спид, биз билбеген инфекциялар, муну коронавирус жолдо калып кетет, COVID-19 кыжалат болуп качып кетет. Бул ооруларды көрүп. Чындыгында ушундай күчтүү ооруларды берип коет, ал нерсенин дабасын эч ким таппай калат. Урматтуу мекендешим, мусулман бир тууганым, бул зина тууралуу келип аткан маселе да. Эми бул жерде чегараны өтө бузуп, ошол бир жыныс нерселер менен, бир жыныс эркек менен, аял менен башкача болот, үйлөнсө болот деген нерсени колдошуп, ушул нерсени чыгарабыз дешип атат. Бул чоң бале, урматтуу мусулман бир тууганым, өтө чоң бале. Мунун артынан бизге көргөн өтө чоң саясаттар дагы бар. Элди басып алуу үчүн атайын иштелген мамлекеттин атайын подвалда отуруп алып, согуштун тактикаларын түзүп, атайын ушунда отурушат алар. Элди бузуш, элди басып алыш, элдин байлыгын тартып алыш максаты. Ал үчүн элди биринчи көчөгө чыгарыш керек да. Көчөгө чыгарыш үчүн жамандык жайыш керек.
жамандыктын эң баш аты эмне турат? Ушундайлар турат. Ушуларды реклама кылыш керек, ушуларды чыгарыш керек. Эл көчөгө чыгып алгандан кийин аны акылдан, имандан ажыраткандан кийин аны башкарыш оңой. Каалаганча алтынын да калып кете берет, байлыгын да калып кете берет. Бул өтө саясий чоң ой да. Урматтуу мекендешим, биз ушул нерселерге бам парасатыбыз жүргүзүп, бүгүн бул нерселерди токтотпосок, бүгүн мынтип сөз менен айтат, эртең кыймыл аракети менен көрсөтөт, анан ушинтип барып баягы балчык көлмөктөгү саздар бир сазга батканыңдан кийин канчалык чыгышка аракет кылганың сайын кайра тартып кете берет го батып. Ошол сыяктуу мисалдагыдай болуп калбайлы, урматтуу мекендештерим. Биз кыргызбыз. Биздин каада салтыбыз, маданиятыбыз, динибиз бул нерсени укса, кабырда жаткан Манас атабыз, жеңи жок Молдо Сабыр, Молдо Нияз, Молдо Кылыч, бул ата бабаларыбыз мүрзөсүндө бутуна турат го, урматтуу мекендешим. Кыргызда ушундай нерсе болуп атат десе, кан жанын берип кеткен ата бабаларыбыз эмне дейт? Бүгүн ушундай нерсени талкуу кылып жатканыбызды укса, билсе. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ошондуктан алар эми динсиздер экен, дини жок мамлекеттер экен, аларда ушул нерсеге уруксат экен. Ал келип эле ошондой сабактары бар экен ата-аналардын. Бир жыныс өзүңдү өзүң текшерип көр да, ушундай сабак экен. Кыз балага сен эркек болушуң мүмкүн, эркекке сен кыз бала болушуң мүмкүн, ушул сабакка катышып көр бир деген тематикадагы сабактарды берип, ал келип үйүнө ата ушундай болоюн деп атамын деп атасына ошондой сүйлөрдү айтып, натыйжасы эмне болот? Урматтуу мусулман тууган, улут жок болот. Баягы согушта билесиздер, химиялык оружиялар бар. Аларды таштап кетсе, шаардагы адамдар эле кырылып калат да. Шаардагы адамдар өлгөндөн кийин ал жердеги кен байлыктар, үй-жайлар бардыгы ошол душман тарапка өтөт дагы, кеңири жашап жыргап, ошол байлыгын кеңири колдонуп калат. Биз улут жок болгондон кийин биздин бардык байлыгыбыз кимге калат деген темалык жактарынан да ойлонушубуз керек да биз. Эркек үйлөнсө эч качан перзенттүү болбойт. Дагы укук коргойбуз, ушулардын укугун коргойбуз, башка деген маселелерди кылышат да. Сен айбандын укугун коргогонуң жакшыраак булардыкынан көрө. Себеби айбан дагы бул ишти кылбайт да. Урматтуу мекендешим, ошондой шаарларды, имараттар өздөрүнө калат, душман кеңири келип жашай берет. Ошол жердеги мүлүктөргө эч кандай зыян келбейт. Продуктасы болсун, алтын болсун, башкасы заводдоруна эч кандай кырсык келбейт. Бирок адамдар химиялык оружиялар аркылуу химиялык кислород нерселерди таратып адамдарды өлтүргөндөн кийин кеңири ошол мал мүлкү болсун, байлыгы болсун, бардыгы душман тарапка өтөт. Эмнени айтып келип жататынын түшүнүп эле турасыздар. Эгер эркек менен баш коло берсе, кошо берсе, ошентип улут жоголот. Улут жоголгондон кийин мынау мемиреген тоолор канын, жанын берип, миңдеген согуштарга катышып, жанын берип, бул жерлерди мурас таштап кеткен ата бабаларыбыздын мээнети эмне болот? Биз урпактар кантип жооп беребиз эртең? Көзүбүздү ачышыбыз керек. Бул оюн маселе эмес, урматтуу мусулман тууган. Шариятыбызда аялдын Кудай чегаралап койгон нерсесинен ашыкча мамиледе болуу бул өтө оор маселе. А бул эркек менен болуп атпайбы? Бул өтө оор маселе, урматтуу мусулман тууганым. Ошондой экен, дуа кылайлы колдон келишинче. Бул нерсеге каршы чыгабыз. 100%. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, арамдан алыс болойлу. Аллах табарак ва таала бардыгыбызды ак жолдо көрсөтүп, ак жолдо жүрүүнү насип этсин. Арамдан көрсөтүп, арамдан алыс кылсын. Имандууларды имандуу кылып көрсөтүп, имандуулар менен жүрүүнү насип этсин. Кырсык бале келет, ал өзүбүздүн кылган күнөөбүзгө жараша келет да. Күнөө канчалык чоңойгон сайын ошончолук бале дагы чоңоет. Эгер бул нерселер болсо, арам нерселер боло турган болсо, зина ачык таралып калса, эркек менен эркек баягы закондор кабыл алынып, ошондойлор дагы өзүнүн
каалашынча жүрө турган болуп калса, Германияда иштеп жаткан досторум, доске, досум ушул Германияда дейт, келип иштегенге болот, бизнес кылганга болот, бирок жашаганга болбойт дейт. Бала менен бала өшүп жүрөт дейт. Магазинде көрсөң кучактап бири-бирин жеп кетет дейт. Бул жерде жашаганга болбойт, бирок иштегенге, бизнес кылганга болот, бирок жашаганга болбойт дейт. Ушунчалык бузулуп кеткен. Кыргызстанда жашаганга жетпейт. Ошол маданият, өзүнүн салты, өзүнүн динибиз бар. Бул нерседен өтпөйт дейт да. Чындыгында урматтуу мекендешим, көп жерлерди көрдүк, мисалы үчүн Кыргызстанга жете турган жер жок. Бизди ар тараптан, ар жактан кооз жерлерибизге ач карыштай суктанып тургандар дагы жок эмес. Алардын алдында эрктүү, машакаттуу турушубуз керек.